Ош базар полностью котловандарына чейин кетип атат. Жер аябай начар болгондугуна байланыштуу учуп кеткен. Бүт иштеп атат. Могул жерге алып келип туруп, баардыгы ушул жерге Садыр Кожоевич, мына сиз берген тапшырманын негизинде бул жаңы курулуп аткан Ош базар. Бул жерде бүт материалдар, кольцолор келди. Булар дагы биздин өзүбүздүн мамлекеттик ишканамдан өткөн Кумшагалдан чыгарылып атат. Бул жерде бүт материалдар келген. Лотоктор бүт жасалды, лотоктор. Бардыгы ушул Кумшагал бүгүнкү күндө мамлекеттик ишкана жасап берип атат. Бул жерде техникалардын бардыгы иштеп атат. Жер суу ным болгонуна байланыштуу, бардык технологиялар колдонулуп атат. Бул технологиялар эртеңки күнү дагы бир 30-40 жылдан кийин дагы бул жерде баягы сырыс болбойт да. Азыр дагы бир видео тартып берейин. Бул жерде баягы дренаждардын кандай казылып жүрүп аткан иштери боюнча. Могул жердеги гофрированный трубалардын 32 200-түк, 30 315-тик, анан 24 400-түк деп бир Алимбайке менен туура эсептештик, туурабы? Ооба, туура. Эсептештик. Болду. Ушул жердин подбетонкадан кийин бизге берген изоляция Ош базардыкы. Потому что бүт суу болуп кеткенине байланыштуу. Бул жердин астынан кийин нымды бергенде жердин астынан бул өзүнөн өзү сорот дагы үстү кургак болуп, могу үстү кургак болуп тура берет да. Памперстей болуп калат да. Ошо анан үстүнөн азыр подбетонка берилет. Бүт материалдарына чейин алынды мына. Потому что эртеңки күнү сырыс дагы болбойт. Бизде баягы 5-6 жыл, 10 жыл тургандан кийин сырыс болуп атат да. Анан бул жер өзү негизинен 40 сантиметрден эле суу чыгып атат да. Биздин эң проблемабыз бүгүнкү күндө Ош базардыкы ушул болот. Анан эртеңки күнү дагы ошол 50-40 жылдан кийин курулгандан кийин сиз берген тапшырманын негизинде бүт материалдар уже келди, бүт алынды рулондоруна полностью. Мына азыр ушундан чыгып алсак, Кудай кааласа уже кетти бул жагы уже бүт жакшына болуп кетет. Анан сырыс дагы болбойт да, теппейт эми стеналаргачы. Ош базар боюнча сизге маалымат берип коеюн деген. Баардык бизди кармап аткан ушул эле чечилди азыр буюрса. Oğlanın da